Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөөттөр менен кантип күрөшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Мадинага көчкөндө Мадина шаарынын калкынын саны 10 миңди түзчү. Анын 4 миңи жөөттөрдөн, 6 миңи араптардан турган. Анын ичинде да мусулмандардын саны болгону 1,5 миңдин тегерегинде болгон. Маселенин кызыктуу жери жөөттөрдүн колунда болчу шаарды башкаруу иштери. Алар жалпы жонунан 3 уруу болсо, ар бири кайсы бир тармакты жетектеп турушкан. Алсак, Бану Кайнука акчарынагын, Бану Надыр айыл чарбасын, Бану Курайза өнөр жайлардын чылбырын колдорунда кармап турушкан. Бул жагдай сизге да тааныш сезилдиби? Бизге да өөн учураган жок. Анткени бүгүнкү күндөн дал эле өзү. Бүгүн байкот деп чыгып изилдеп көрсөк, бизге тааныш көптөгөн фирмалардын түбү жөөттөргө барып такалат экен. Мисалга, Coca-Cola дегенде бир эле кола суусундугуна гана чек коюп жаткан болсоңуз жаңылышасыз. Анткени Coca-Cola бир гана кола фантадан гана турбайт. Азык заттардан эле түрдүү аттар менен чыккан түрдүү азыктардын түбү Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Unilever өңдүү болгону 10 чоң дүйнөлүк фирмага барып такалат. Дүйнөлүк деңгээлдеги бул 10 фирманын баарын жөөттөр жетектейт. Жана бул рынокко 11-син такыр кошушпайт. Биз азыр азык заттарды гана айттык. Алар технологияда, акча тармагында, дары-дармекте, тазалык каражаттарында, косметикада болсун ар тарапта согуштан сүйлөсөң окуптан чыккандай эле кездешишет. Учурда байкот боюнча маселеде бир кола ичпей койсом эле бир Израиль кыйрап калмак беле. Башка бирөө алып берген коланы ичсем болобу деген суроолор дарегибизге көп айтылып жатат. Сиз ичип жаткан ошол коланын эң эле болбоду дегенде бир эле сому жөөттөрдүн чөнтөгүнө түшөт деп эсептесек, миллион бөтөлкө коладан түшкөн пайда канча болот? Бизге ушул сыяктуу суроолорду берген адамдарга биздин да бир сурообуз бар. Досунун кошунасынын тапкан акчасын эсептегенге маш келген адамдар неге ушул маселеге келгенде мөң боло түшкөнүн эч түшүнө албай жатабыз? Аябай көп айтылган Ибрахим алейхисаламдын окуясын эч уккан эмеспизби? Ибрахим алейхисаламга ачууланган Намрут аны отко таштайт. Отта аябай чоң от болчу. Ошондо бир кумурска оозуна суу ташып, отту өчүрүүгө аракет кылат. Аны көргөн шайтан кумурскадан "Сен эмне кылган жатасың? Ушул суу менен отту өчүргөнү жатасыңбы?" деп сураганда, кумурска "Отту өчүрө албасам да, кайсы тарапта экенимди Аллахка көрсөткөнү жатам" деген экен. Бул окуя айрым риваяттарда кумурска эмес чабылекей деп та келет. Эмнеси болсо да адам баласы ушул кумурска же чабылекейчелик акыл калчай албай калдыкпы? Акылды жараткан эгем неге берди? Бардык мусулмандар сиз ойлогондой түшүнүк менен пикирлешсе, бул залымдарды качан токтотуп жок кыла алабыз? Бир коланы ичпей коюу менен Израилди жыга албасак да кайсы тарапта экенибизди көрсөтөлү деген түшүнүк такыр болбойбу же? Башка бирөө алып берген коланы же башка Израиль товарларын деле жеп ичпеңиз. Сиз ичпей койсоңуз кийинкиде жанагы адамда бул кола ичпейт деп башка суусундук алат. Алып коюптур, эми ичип кое берейин деп эптеп ашказанга жол таппай, адамдарга да эптеп акыйкатты сабак берүүгө жол табыңыз. Кыргызда көп түкүрсө көл болот деген сөз бар. Мен сатып алчу бир коланын акчасы эмнени чечмегеле деп баарыбыз айта бере турган болсок, дүйнө жүзүндөгү 2 миллиард мусулман эмне болот анда? 2 миллиард адамдын чечими бул. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам. Натыйжада алар мусулмандар менен согушун эч эле башташкан, маалыматыбыз жок. Кудум эле хижратка чейинки Мадинанын абалы сыяктуу. Биздин да ошол Ясриптин араптарынан эч кандай айырмабыз жок. Көпчүлүкпүз, бирок оорлугубуз жок. Бир тууганбыз дейбиз, бирок биримдигибиз жок. Эмне кылсак деп турсаңыз, албетте сүннөткө жармашабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда кандай кылган тизмектеп карап чыгалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп барып, бисмилла дегенде эле сахабаларды бири-бирине бир туугандаштыруудан баштады. Бир туугандаштырган дегенде бир меккелик мухажир мусулманга бир мадиналык ансар мусулманды бири-бирине бир тууган кылып бириктирген. Бул маселе жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок андай эмес. Бүгүн мусулмандардын ортосунда бир туугандык мамилелери жок болгондугу үчүн ушул абалдабыз. Бир туугандык сөзү тилде бар, дилде жок. Абалга келгендиктен улам, залымдар бизге ар кандай зулумдуктарды көрсөтүп келишет. Сахабалардын бир туугандыгынан өрнөк берүүнү улантайлыбы? Мадиналык жергиликтүү ансар сахаба Меккеден келген бир тууганына ар тараптан жардам берүүдө аянган эмес. Жада калса, өзү муктаж болуп турса да Аллахты ыраазы кылуу үчүн бир тууганына берүүгө ашыгышчу.
Курма түшүмүн жыйнаганда көп бөлүгүн өзүнө алып калууга көңүлү ыраазы болчу эмес. Дал ошондой жыйын терим учурунда ансарлар курма теришип, мухажир бир туугандарын чакырышат. Алар келгенге чейин курманы эки тарапка үйүп, бир тараптагы курмалардын үйүмүн көп көрсөтүү үчүн астын жалбырактар менен толтурушкан болчу. Себеби Меккелик бир туугандарынын ар дайым аз бөлүгүн тандап алаарын жакшы билишкен ансарлар. Сыртынан караганда аз, эсепте болсо көп бөлүктү алышсын деген максатта ошондой кадамга барышкан. Натыйжада Меккелик мухажирлер сыртынан караганда аз бөлүгүн тандап кетишкен. Ал эми сыртынан көп көрүнүп, бирок чынында аз болгон бөлүгү өздөрүндө ансарларда калган. Мынеки, көрдүңүзбү? Бир туугандыктын улуу үлгүсүн. Адам башында эмнелер гана болбойт. Бир адам жашоосунда кээде мухажир, кээде ансар болуп калат. Мухажир деп жерин таштап кеткен бирөөгө эле айтпайбыз. Адам туулган жеринде да мухажир болуп калуусу мүмкүн. Айтсак, бай эле кедей болду. Баарын жоготту, мухажир абалына келди. Сиз эми ага ансар болуп жардам бере аласызбы? Ошол эле адам байып, бардар боло баштаган болсо, ансарлык даражага чыкты дегени. Ансарлык бөлүү, бөлүшүү, бир тууганы менен биригип бир бүтүнгө келүү дегендик. Мухажирликта жүк болбоо, тескерисинче жүк алуу, ансар бир тууганын чарчатпоого аракет кылуу дегендик. Кезинде Мадиналык ансарлар Аллах элчисине «Неге булар биздин бергенибизди алышпай жатышат?» деп мухажир бир туугандарынын үстүнөн арызданып келишкен. Тилекке каршы, азыр баары эле алсам деп ансарлык касиети унутта кала баштады. Буга ананын нахнудан жогору болгондугу, башкача айтканда, мен түшүнүгүнүн биз түшүнүгүнөн үстөмдүгү себеп болууда. Мен байыйын, мен жыргайын, мен таанылайын, мен сөз болоюн деген сыяктуу ач көздүктөрдөн биз түшүнүгүнө көтөрүлө албай жатабыз. Кана бир туугандыктын күйүмдүүлүктү талап кылаары. Кана бир туугандыкта жардамдашуу, көмөктөшүү, өзүнө эмес бир тууганына берүү түшүнүктөрү. Дайым өзүмчүлдүк, дайым өзүмчүлдүк. Жардам беришсе да сөз болуу үчүн, элге көрүнүү үчүн беришет. Атыбыз чыкса, барбыз, чыкпаган жерде жокпуз. Бүгүн баары спорттук балбандарды сыйлоо менен алек. Сыйласын. Буга эч кандай каршылыгыбыз жок. Биз да аларды сыйлайбыз. Бирок айтайын дегеним, 40 жылдап элдин балдарына билим берип жүргөн мугалимдер неге сыйланбайт? Туура, мугалимге берсең, мугалимди ким таанып коюптур? Интернетке жүктөсөң, же көрүшпөсө, же эч ким рахмат айтып бөлүшпөсө, не кереги бар? Чемпиондорго берсең, баары көрөт, баары алкыш айтат. Кана, биздин Аллах ыраазы болсо болду деп иш кылганыбыз. Билинбеген белгисиз баатырлык деген улуу даражалар бар Аллахтын даргөйүндө. Эмне үчүн ага чуркабайбыз? Мугалим мамлекеттин аз гана айлыгына канаат кылып канча бала тарбиялап чыгарып жатат. Эгер алардын арасынан ишине ыхластуулук менен мамиле кылгандарды сыйлап турса, мыкты мугалим болууга аракет кылгандар көбөйсө керек эле. Андыктан мугалимдерди же ишин чын ыхластан кылган кесипкөй инсандарды, же колунда жок бир туугандарыбызды Аллах ыраазычылык үчүн колдоп, көтөрмөлөсөк дагы да жакшы болбойт беле. Сөзүбүз материалдык жакка бурулуп кетти. Бирок бир туугандык материалдык маселе менен эле өлчөнбөйт. Кези келгенде жакшы сөз айта алуу, аны жакшылыкка чакыруу, анын акыретін ойлоп түйшөлүү бир туугандыктын касиеттеринен. Бир туугандыктын көрө албастык кылбоо, кек сактабоо, бут тоспоо сыяктуу өзгөчөлүктөрү да бар. Болбосо бир тууганбыз деп коюп тытышып жүргөндөр, бири-бирине чуңкур казгандар көп. Бир туугандык сизге адабият эмес, жомок икаяларда мечиттерде эле айтылып кала турган маселе да эмес. Бир туугандыкты сактоо, ынтымакта жашоо, намаз, орозо, зекет, ажылык сыяктуу ар бирибиз үчүн парз. Анткени ыйман маселесинен да бир туугандык маселеси менен байланышы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди сүймөйүнчө да толук ыйман келтиргендерден боло албайсыңар деп айткан эмес беле. Устат Бедиузаман ыхлас эрежелеринин эки чоң эрежесинде толугу менен бир туугандык мамилелерди чыңдоо боюнча сөз кылганы бекеринен эместир. Эмесе ал тема Аллахтын ыраазычылыгын табуу боюнча жазылган маселе. Биз ынтымагыбызды сактай албасак, Аллахтын динин да жая албайбыз. Ортодогу ынтымак ыдырап, чагымчылдык жүрүп олтурганда башыбызга эмнелер гана келген эмес. Бүгүнкү күндө мындай коркунучтуу жагдайды байкай албай жатсаңыз, тарых беттерин бир карап көрүңүз. Хижраттын 35-жылы Азирети Усман ортодогу фитначылардын артынан шейит кетет. Азирети Усман бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахаба эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир эмес эки кызына үйлөнгөн күйөө баласы болгон Усман разияллаху анху. Пайгамбардын үммөтүмүн деген бирөөсүнүн кылычынан ажал табат Усман разияллаху анху.
Jamel, Sıffın okuyalарын айтпай эле коелу. Hicrattın 40-жылы Hazreti Usmanды şehit кетиргендердин дагы бир түрү Hazreti Alini да şehit кетиришет. Өлтүргөн канкордун айткан сөзү да din atına, din kapırdı öldürdüm болгон. Allahu Akbar деп takbir келтирип, мен бүгүн дүйнөнүн эң залым адамын өлтүрүп жатам деп канжарын сайды. Өлтүргөн адамдын аты да Альберт, Авраам, Джордж, Михаил эмес, Абдрахман болчу. Мына караңыз, ортодогу бир туугандыктын алакалары үзүлгөндө, элдин көөдөнүндө мусулман бир тууган түшүнүгү жок болгондо, бизге душмандардын деле кереги калбайт. Биз үчүн ички чагымчылдыктарыбыз, ички сыноолорубуз дагы да оор болот. Ынтымак кетип, фанаттык келгендиктен, бир туугандык кетип, жердешчилик келгендиктен, мусулмандык кетип, улутчулдук келгендиктен берер түшүмү ушул. Бүгүн эли мусулман болгон 63 өлкө болсо, ар биринин жанындагы кошуна мусулман өлкөсү менен кандайдыр бир келишпестик жактары бар. Бул боюнча дарсыңды эмес, дартыңды айткан келет. Сахабалардын баары бир тууган. Анын ичинде кээ бир табияттары окшош, мүнөзү шайкеш келген сахабаларды Аллах элчиси дагы да жакыныраак болсун деп бир туугандаштырган. Анын сыңары биз мусулмандарда баарыбыз бир тууганбыз. А бирок тили, түшүнүгү, каада салты дагы да жакыныраак болгон түрк элдери менен дагы да жакын мамиледе болуубуз абзел. Адам алыстагы адам менен эмес, жакындагы адам менен сыналат. Дал ошондой эле эң көп казак, өзбек, боордошторубуз менен сынааларыбыз турган кеп. Биз да бул суноонун талабына ылайык эң көп ушул кошуналарыбыз менен ымалабызды дагы да бекемдеп түздөшүбүз зарыл. Ачык айтканда буга мажбурбуз. Душмандарга каршы бир муштумдай болуп бирикпесек, каршы келе албайбыз. Бизди бириктирген жер бул мечиттер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда Меккелик жана Мадиналыктарды бир тууган кылып жарыялагандан кийинки эле экинчи иши мечит куруу болду. Бирок мечитти салып коюу менен гана иш бүтпөйт. Анын ичин күндө толтуруп, мусулман бир туугандар менен жок дегенде бир күндө бир жолу жолугуп, мечитке каттап турушубуз керек. Бул дегени 5 убак намазды тургузуу керек дегени. Намазыбызды тургуза албай жатсак, душманга каршы өзүбүз кантип турабыз? Намаз динибиздин тиреги болуп жатса, болбосо элестетиңиз, исламдын түркүктөрүнөн аталган зекет, ажылык ибадаттары колунда барлар үчүн эле парз. Орозо болсо айрым оорулууларга парз эмес. Натыйжада бир гана намаз калып жатат. Ал дагы жок болсо, капырлардын жашоосунан биздин жашообуздун не айырмасы бар? Аларга окшоп алып, алар менен кантип күрөшөбүз? Бир жумада бир жолу чиркөөгө барып чокунуп койгон христиандардай, бир жумада бир жолу жумага барып, жума окуп коюу менен, жумабай болуу менен маселе чечилбейт. Намазыбызды тургузуу үчүн жана аны жыгытпай алып жүрүү үчүн илим керек. Илимди да токтотпой медресе мечиттерди алууну улантып каттап турушубуз абзел. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда илим борборлору катары Мадинада Суффа медресесин түзгөн. Курандын да биринчи буйругу икро, оку болгон. Артынан кантип окууну да көргөзүп жатат. Жараткан Раббиңдин аты менен оку деп, химия, биология, астрономия болсун ар бирин Аллахтын аты менен окусак гана максатка ылайык илим алган болобуз деп туюнтууда. Бирок дүйнөлүк илимдерди окууда адашып кетпөө үчүн биринчи кезекте дин илимин алышыбыз керек. Бул жерде мусулмандар менен христиандарды салыштыруунун кажети жок. Биз канчалык динди бекем кармансак, ошончолук өнүгөбүз. Буга тарыхта мисалдарды берип убакытты созуунун да кереги жок. Анткени тарых беттери мунун мисалдары менен толтура. Биз диний илимдер менен дүйнөлүк илимдерди айкалыштырып алууну токтоттук. Бадиюззаман Саид Нурси дүйнөлүк илимдер менен гана сугарылуу атеизмге алып барса, диний илимдер менен гана чектелүү фанаттыкка жол ачаарын баса белгилеп айтат. Андыктан бул эки илимди да алышыбыз зарыл. Илим алуу акыл ордунда болгон ар бир аял үчүн, эркек үчүн, жаш үчүн, кары үчүн парз. Илим алуунун эмес, дүйнө табуунун артынан сая түшкөндүгүбүздөн улам ушул абалга келдик. Албетте, дүйнөнү колго киргизишибиз керек. Бирок биз эң башта динибизди сүйөбүз. Дүйнөнү да дин үчүн сүйөбүз. Дүйнө биз үчүн акырет талаасы. Зекет, ажылык ибадаттарын аткара алуу үчүн, бейбечарага жардам берүү үчүн, динди жайуу үчүн гана дүйнөгө муктаждыгыбыз болбосо, дүйнө менен башка эч бир алакабыз жок. Hazreti Mavlana айткандай, дүйнө менен мамилебиз кеме менен суунун мамилесине окшош болуусу керек. Кеме кайсы бир дарекке жетүүсү үчүн суу керек болгондой, бизге да Аллахтын ыраазчылыгына жеткизе турчу иштерибиздин кээ бир бөлүктөрүн аткара алуу үчүн дүйнөгө муктаждыгыбыз бар. Болбосо, дүйнөнү жүрөккө киргизе турчу болсок, ичине суу кирип, суу чөккөн кемеден айырмабыз калбайт. Дүйнөнү сүйүү бүткүл каталардын башы дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Биз да
Бул катадан алыс болуу үчүн дүйнөнү жүрөктө эмес чөнтөктө ташып жүрүүбүз абзел. Дүйнөнү табуу үчүн жана аны менен туура мамиле түзүү үчүн, динибизде жашай болуу үчүн сөзсүз илим керек. Себеби биздин эң чоң душманыбыз сабатсыздык. Ар тармакта өзүбүздү өнүктүрүүгө аракет кылбаганыбыздан улам артта калдык. Бүт нерсени өзүбүз билген эски системага салып, жаңы бир нерсени ойлоп табууга изденип умтулбашыбыз чоң кемчилик. Сиздерге өзүм көргөн бир мисалды айтып берейин. Менин бир таанышым айыл чарба институтуна тапшырган болчу. Анын максаты жашылча өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн жана мыкты түшүм алуунун ыкмаларын изилдөө болгон. Анын бул максатына карата атасы ушундай деген: "Дыйканчылыкты айылга келсең, өзүм эле үйрөтүп коем. Ката түшүнүк." Анан да адамдын окууга болгон кызыгуусун сындыра турчу пикир. Кыргыздар мал менен чоңойгонбуз деп төш какканыбыз менен европалыктардан мал чарбачылыгында бизден алдыганча алдыга озуп кеткендигин моюндашыбыз керек. Дыйканчылыкта кантип мол түшүмдүү сортторду алаарыбызды деле Европадан үйрөнүп жатпайбызбы? Андыктан бизге жаңылануунун убагы жетип келди. Качанга чейин тиктокторду бийлеп, эптеп эле хайп жаратуунун жолун издеп жүрө беребиз. Акылды хайп чыгарууга эмес, башка жакка колдонсок кантет? Замандашым, биз ар тармактан окуу үйрөнүп, мыкты өндүрүштөрдү чыгарышыбыз керек. Айыл чарба тармагында болсун, мал чарбачылыгында болсун, өз ишибизди сүйүп аткарып, эң мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүшүбүз абзел. Бүгүн эл эмнеге Европанын, Орусиянын же атың өчкүр Израилдин товарларын алып жатышат дейсиз? Биз эмне аларчалык сапаттуу кылып чыгара албайбызбы? Бир мусулман катары өз ишибизди сүйүп аткарып, мыкты товарларды өндүрүп чыгара албайбызбы? Чын көңүлдөн кааласак, муну да жасай алабыз. Болгону биринчи орунга жеке пайданы коюп жатканыбыздан улам керектүү ийгиликтерди багынта албай жатабыз. Биз биринчи орунга элдин көңүлүндөгүдөй ыңгайлуу жана сапаттуу товарларды өндүрүүнү койсок, пайда анын артынан өзүнөн өзү агылып келе бермек. Башкалар мусулман болбосо да, Аллахтын жашоого койгон ушул мыйзамын жакшы түшүнгөндүктөрүнөн улам базар экономикасында бизден алдаганча алдыга озуп кетти. Израиль куласын деш менен эле Израиль кулап калбайт. Байкасак, Израиль куласын деп жазып жаткан ушул компьютер деле биздики эмес. Сиз ушул видео көрүп жаткан колуңуздагы ошол телефон жана ушул платформа да биздики эмес. Башка жактан импорттолуп келген техникалар менен маалымат берип жатабыз. Бүгүн жашоонун көп тармагында аларга көз каранды болгон абалда эмеспизби? Мынакей, көрдүңүзбү? Маселе кайра эле айланып келип өндүрүштөргө барып такалып жатат. Анткени өлкөнүн экономикасын өстүргөн айыл чарбачылык, мал чарбачылык жана өндүрүштөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна бурулуп карайлы, ал эмне кылган? Андан өзүбүзгө сабак чыгаралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Мадинага көчүп келишкенде, шаардын 4 маанилүү базары бар болчу. Ал учурда да жөөттөр шаарды мусулмандардан аз болгонуна карабай, саясий жактан, соода жактан башкарып турган. Бану Надыр уулдары Мадинанын дыйканчылык жагын башкарышат. Курма бактары, курма базарлары алардын колунда. Бану Кайнукада алтын, күмүш жана акча күрөөканаларды башкарып турушчу. Адамдарга чоң пайыздык өлчөмдө насыя беришет. Бир жолу алардан карыз алган адам өмүр бою алардын карызкор туткуну болуп калмак. Бану Курайза уруусу да теричилик менен алектенет. Бир сөз менен айтканда, жогоруда айтылган 4 базар толугу менен жөөттөрдүн кол астында болчу. Базардын шарттарын өздөрүнүн каалоосуна карап алар коет. Эң жакшы дүкөндөр жөөттөрдө, соода жакшы жүрбөгөн дүкөндөр өлчөйгөн өлчөмдөгү сумма менен арабтарга ижарага берилген. Ал дагы жетпегендей базар салыгында алышат. Жыйынтыктап айтканда, саткан канча сатса да уткан дагы эле жөөттөр болчу. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул маселе боюнча Азирети Усман, Абдурахман бин Ауф, Талха бин Убайдулла, Зубайр бин Ауам баштаган топту милдеттендирип, базарларды иликтетет. Изилдөөлөрдүн натыйжасына келгенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Биз соодабызды жөөттөрдүн базарында кыла турган болсок, алардын басымынан кутула албайбыз" деп, мусулмандардын базарын ачууну буйрук кылат. Расулуллахтын ушул сөзүнө басым жасап, кайталап өткүм келип жатат. Биз соодабызды жөөттөрдүн базарында кыла турчу болсок, алардын басымынан кутула албайбыз деп, мусулмандардын базарын ачууну буйрук кылат. Демек, мындан чыкты, бойкот кылуу менен бирге атамекендик өндүрүштөрдү да өстүрүшүбүз керек. Же эмне бүгүн мусулмандарда элибиздин арасында Усман бин Аффандай, Абдурахман бин Ауфтай колунда бар инсандар жокпу? Толтура. Мына ошондой кишилер кечке эле кафе, ресторан, тойкана, ашкана салыша бербей, өндүрүштөргө сарпташса кандай сонун болмок? Чыгаша чыкпаса киреше кирбейт деген сөздү тойлордогу ысырапка колдонбостон, өндүрүш тармагына колдонушубуз абзел. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам базар куралы деп тапшырма бергенден кийин сахабалар бош бир жер табышып, чоң бир чатыр тигишет. Бойкотту мына ушул жерден үйрөнүңүз. Мусулмандар соода сатыгын жөөттөрдүн базарынан эмес, өздөрүнүн базарынан кыла башташат.
Арадан бир ай өтүп өтпөй, жөөттөрдүн лидерлеринен болгон Кааб ибн Ашраф адамдары менен түндөсү чатырды өрттөп салат. Эртеси бул абалга күбө болгон сахабалар ачуулуу бир маанайда күйгөн чатырдын жанында турушканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал жерге жүзүндө жылмаюу менен жетип барат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт: Кылган ишибиз жөөттөрдү ачууланткан болсо, демек биз туура иш кылып жатабыз. Андай болсо, дагы башка бир жерди сатып алып, ал жерде мусулмандардын базары кылабыз, дейт. Ооба бир тууганым, Лев Толстой айткандай, ар мүдүрүлгөнүбүзгө кыйроо катары карабайлы. А балким биз үчүн ийгилик мына ошол жерден башталып жаткандыр. Ташты узакка ыргыткыңыз келсе, колуңузду болушунча артка керип, анан ыргытасыз го. Бул табигый мыйзам. Биз да чоң ийгиликтерге жеткибиз келсе, алгач аркага кетерибизди эске алалы. Мындайда кайгырып жабыгуунун кереги жок. Базар өрттөлгөндөн кийин сахабалар башка дагы чоңураак жер сатып алышып, жаңы базар ачышты. Расулуллах бул базарды жалпы мусулмандарга арнап, бул жер кыяматка чейин мусулмандардын базары деп атайт. Жана базардын бир канча иштөө жоболорун кабыл кылышат. Эң алгач базардын бир ээси болбойт дешти. Ким эрте келсе ошол дүкөн ээси деген эреже киргизишти. Салык, ижара акы деген төлөмдөргө бул жерде тыюу салынды. Дагы ушул сыяктуу бир канча эрежелер менен сахабалар соода иштерди ушул базардан башташты. Натыйжада мусулмандардын иштери өнүгө баштады. А биз бойкот боюнча сахабалардын жашоосунан дагы бир мисал берип көрөлү. Бул жерде Усман разияллаху анхудан сабак алуубуз абзел. Мусулмандар Мадинага жаңы келишкенде кудуктан суу маселеси жаралган. Ошондо Мадинада жалпысынан 4 суу кудугу бар болчу. Алардын ичинен эң эле атактуусу кургакчылык учурунда да суусу тартылбаган Рума кудугу болчу. Бирок бул жерде маселе кудук жергиликтүү Рума аль-Гыфари деген бир жөөткө таандык болгон. Бул киши суу тартыш болгон бир учурда бааны көтөрүп, же жактырбаган кишине суу сатпай коюп, элге кыйынчылык тартуулоочу экен. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда мечитте намазга чогулган элге кайрылып ушинтип айтат: "Ичүүчү сууларыбыз жөөттөрдүн колунда болсо, биз аларга менен күрөшө албайбыз. Ким ушул кудукту сатып алса, сыйлык катары ага бейиш берилет. Сатып алып элге белек кылам дегендер барбы?" деп сурайт. Азирети Усман адептүүлүгүнөн мен деп төш какпастан, акырын жамааттын ичинен аралап чыгып, кудукту сатуусун сурап ээсине барат. Рума аль-Гуфари кудукка 50.000 дирхам сурайт. Азирети Усман көп сурап жаткандыгын айтып, соодалашат, базарлашат. Базарлашуудан кийин майнап чыкпасын түшүнгөндө, Азирети Усман жөөткө "Бир күнүн мага сатанда, кудуктун бир күнүн мен иштетем, бир күнүн болсо сен иштетесиң" деген сунушун айтат. Сунушту майдай жактырган Рума натыйжада кудуктун жарымын сатып, чоң суммадагы акчага ээ болууну ниеттенип турган. Ошол эле кезде суу сатуу иши да улана бермек. Соодалашуунун жыйынтыгында кудукту орток иштетүүнүн баасы 12.000 дирхам деп бычылат. Бир күндүк иштетүү акысын сатып алган Азирети Усман элге ушинтип кайрылат: "Кудуктун бир күндүк иштетүү акысы сатылып алынды. Силер кудукту иштетүү кезеги бизде болгон күнү 2 күнгө жетерлик кылып суу алып алгыла. Муну коло-кошуна дос тааныштарыңарга барып айткыла. Кезек жөөттүкү болгондо эч ким жөөткө барып суу сатып албасын" дейт. Мына сизге дагы бир бойкот. Мадинанын эли Азирети Усман разияллаху анху айткандай кылат. Иштин жүрүп жатканын жөөт көрөт, бирок кеч болгон эле. Айласыздан Усман разияллаху анхуга кудуктун калган бөлүгүн сатып ал деп сунуш менен кайрылат. Азирети Усман макул болуп, соодалашып олтуруп, жыйынтыгында 8.000 дирхамга сатып алат. Ошентип 50.000 дирхам деп бааланган кудук 20.000 дирхамга сатылган. Аллах Расулу саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны укканда Усмандан аябай ыраазы болот. Бүгүн деле базардан жөөттөрдүн үлүшкөрлүгүн же алардын товарларын кайсы бир азамат сүрүп чыгарса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Усмандан ыраазы болгондой ыраазы болбойт беле. Ооба, Азирети Усман соода тармагындагы акылдуу амалы менен баарыбызга үлгү боло турган иш жасады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада өлкөнүн пайдубалы түзүлгөндөн кийин Мадиналык жөөттөр менен келишим түздү. Адатта булар эч кайсы бир мыйзамга баш ийбеген, өздөрүн мыйзамдан жогору көрүшкөн эл эле. Алар эч кайсы укукка байланбагандыктан улам Мадина укук жоболорун кабыл алып, жөөттөрдү да мыйзамга баш ийүүгө мажбурлады. Бара-бара жөөттөр Мадинада жашай албай турган абалга келген болчу. Натыйжада хижраттын 5-жылы 3 жөөт уруулары тең Мадинадан көчүп чыгып кетишкен. Хижраттын 7-жылы мусулмандар бир канча күн бою Хайбар шаарынын чебин жарып, кире албай убара тартышат. Бул күндөр аралыгында бир канча сахабалар аскердик ортого кол башчылык кылып көрүштү. Бирок тилекке каршы бир майнап чыгара алышкан жок. Аягында Аллахтын элчиси: "Эртең согуштуусун кимге берсем,
Андан Аллах разы, ал дагы Аллахтан ыраазы деп айтат. Ошол түнү сахабалар уктай албай, ошол адам мен болоюн деп түнү менен дуа кылышат. Эртеси эрте менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын арасын карап, Али каякта деп сурайт. Али разияллаху анхунун көзү ооруп жаткан, чакыргыла дейт. Сахабалар Азирети Алини алып келишкенде, Расулуллах куттуу шилекейи менен Алинин көзүн сүйкөйт. Мужизалуу бир көрүнүштө Аллахтын арстанынын көзү заматта айыгып, тууну алып, Хайбарды багындыруу үчүн кол башчылык кылат. Мына ушул окуядан кийин Азирети Алиге Аллах ыраазы болгон адам деген маанеге келген Муртаза лакабы тагылган. Жана ошол күнү Хайбар багынат. Бул окуядан кийин мусулман коому экономикалык күчтөнө баштайт. Бирок албетте экономикалык күчкө ээ болуу үчүн мусулмандар күнөөсүз бир жерге бастырып барышкан эмес. Хайбардагы жөөттөрдүн жөн турбоосу, Мадинадан качып барган чагымчыл жөөттөрдүн да Хайбарда баш колколоосу бул жүрүшкө себеп болуп берген. Эмесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизги максаты Меккени багынтуу болчу. Бирок Хайбардагы жөөттөрдүн улам тийиштик кылууларынын натыйжасында багыт Хайбарга бурулган. Хандак согушу болсо бир риваят боюнча 12 000, башка риваятта 24 000 Хисп ордосу мусулмандарга согуш ачканы келишет. Мусулмандар болгону 3 000 аскерден турган. Андыктан душман менен карама-каршы согушуунун алдын алуу үчүн Мадина шаарын айланта 5,5 чакырымды түзгөн ат секирип өтө алгыс чуңкур казышат. Ошол учурда келишим боюнча Мадинада жашап жаткан жөөттөр да бар эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга ишин алган эмес. Алдыда мушриктерден турган душман, артта болсо жөөттөрдөн куралган Курайза уулдары. Бул учурда Аллах элчисин кыжала тойго салган Мадинадагы аялдар жана жаш балдар эле. Алардын баарысын бир коргонго топтоп коюшкан болчу. Расулуллах Курайза уулдарынын кыянатынан эшектенип, мага ким Курайза уулдарынын кабар алып келет дейт. Зубайр бин Аввам мен деп колун көтөрө, милдетти мойнуна алат. Ошентип Азирети Зубайр 3 жолу Курайза уулдары жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга маалымат алып келди. Үчүнчүсүндө апам Сафиядан да маалымат алып келдим деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тынчылык бекендеги деп сарсанаа боло түшкөндө Зубайр бин Аввам ушинтип жооп берет. Жөөттөр коргондогу аял бала чаканы туткундап алып, мусулмандарга каалаганын жасатууну көздөп, коргондун сыртынан ич ара сүйлөшүп жатышкандыгын апам угуп калган экен. Анан апам келе жаткан бир жөөттү дароо өлтүрүп, коргондон ары ыргытып ийиптир. Муну көргөн жөөттөр коргондун ичинде аскерлер бар экен деп ойлоп, качып жок болуп кетишиптир деп айтат. Жөөттөр абдан коркок эл болушат. Бүгүн деле өзгөрүшкөн эмес. Палестинада күчтөрүн кимдерден чыгарып жаткандыгын көрүп жатсаңыздар керек. Алардын эркектери да коркок келишсе, биздин аялдарыбыз да Сафия энебиздей баатыр келишет. Биз Курандагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда эң улуу өрнөктөр бар деген аятка таянуу менен ар кайсы тармакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылгандарын кылуу менен гана ийгиликке, жеңишке жетебиз. Жөөт чагымчылдыгы менен да күрөшүүдө Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, ыкмалары, жолдору эң мыкты өрнөк болуп берилат биз үчүн. Андыктан бул улуу ыкманы колдонуу менен жеңишке жетерибиз бышык. Өзүбүздүн керт башыбызды гана ойлоп дуа кылууну бир аз четке сүрүп, мындан кийин эл үчүн, мусулмандар үчүн, үммөт үчүн дуа кылууну жана ойлонууну баштайлы. Анткени максаттар чоңойсо кайратыбыз да артат. Кайратыбыз чоңойсо кадамдарыбыз да кеңейет. Жараткан Аллах жабырлануучу чөлкөмдүн четинде, залым жоонун бетинде болууну бизге жеңилдештирсин. Бейиш нуру.